Кайрымдуу коомдук фонду боор оорусу менен жабыркап келген мекендештерге 1 жылдан ашык убакыттан бери жардамын берип келет. Алардын арасында ден соолугу чын болуп сакайып келгендери дагы, сыздатып бул дүйнө менен коштошкондор дагы бар. Жараткандын буйругун эч ким токтото албайт экен. Өтүп кеткен 2018-жылдын декабрь айында биздин фонд Баткен облусунун Кадамжай районуна Фатима Мамасидикова аттуу мекендешибизге колубуздан келген колдообузду көрсөтүүгө барганыбызда абалы оор экенин кабар алганбыз. Эме Фатмажы, мынакей Азамат ака Бишкектен келген кайрымдуу фондудан келди Азамат ака. Жақсы ыйлабаңыз, Құдай бұлса бар, жақсы Жардам olur. беріңіздер, апама жанды Жоқ, сақтап жақсы қору. olur, бұйырса, жақсы olur. Апам қиналып кетті. Ыйлабаңыз, енеке ыйлабаңыз, Құдай бұлса бар, жақсы olur. Үште болады. Отаналы көріліп кетті мен. Мана үште болады. Sizге жақын қыласың, дәрт берге есің алла. Алла Subhanahu wa Taala ülkelerden kurtarıcılık baktığımız verdiği, şifayı kabul verdiği, Allah'ın özünden başka Мынакей алчы менен Мына биз бүгін Борбордон ушул жерге келип олтурабыз. Мындай акыбалды көрүп туруп келбей коюшка дагы эч мүмкүн эмес. Жөө болсо да келип ушул жерде жакшылык кылып, ушул оорусунан жакшырып кетишине себеп болушлугун Кудайдан тилеп, ар бирибиз аракет кылышыбыз зарыл болуп турат. Аттиң жүрөк сыгылат. Фатима эжени биз баргандан кийин 10 күндүн ичинде бул жалган дүйнө менен коштошо берген. Аркасында чырпыктай болгон 2 кыз, 1 уулу калды. Бирок Кайрымдуу коомдук фонду Фатима эженин суранычы боюнча балдары кыйынчылык көрбөсүн деген максатта чүйрөнүндө азыркы маалда эженин баласына ак көргө салынып жаткан кези. Анан азыр чоң апа, сабыр кылыңыз, кайрат кылыңыз. Аргасыз бул адамзат Кудай буйругу менен экен да. Кудайдын жашап турам. Кудайдын буйругу менен экен чоң апа. Айла жок. Эгер адам каалоосу менен болгондо бул жашоодо адам башкача жашамакпыз да. Эч ким бул дүйнөдөн өткүсү келбейт. Кудайдын буйругу менен. Анан ушул жерде чогулган каражаттарда биз ушул чечимди туура кабыл алып, туура көрдүк, кеңешип, акылдашып. Бүгүнкү күндө бул Фатима эже ошо өзү кече жакында эле ошо сүйлөшүп ушул жерде отурат элек, ошондо дагы жакшы үмүттөрдү койгонбуз алдыга. Тилек үмүт кылганбыз. Ушул жакшы сиздин ден соолугуңуз жакшырып келгенден кийин ушул турак жай маселесинде дагы ушул сүйлөшүүлөр жасап жакшы үмүт кылдык эле. Бирок ушул үмүтүбүзгө жете албай эжекебиз бүгүн дүйнөдөн өтүп олтурат. Бирок ошентсе дагы атасы жок, жарым жетим эле Азамат ушундай деп кайрылып бир аманат катары айткан аманатын биз аткарууну милдет көрүп отурабыз. Бүгүн эжеке өзү жок болуп, бүгүн уулдары, кыздары тырмалоо жетим деген бир жүрөгү оортарлык бир маселе болуп атат. Анан эми кашында ушул апаларыбыз Үсөнбайке аман болсун, Кудай буйрса ушуларды Кудай буйрса. Анан биз ушул чогулган каражатка фундаментти куюп, үстүнө турак жай тургузуп берүүнү колго алдык. Ошон үчүн Кудай буйрса ушул маселени чоң апа колубуздан келишинче аракет кылабыз. Кудай буйрса Аллахтын жардамы болсун жашоо өмүрүбүздө, ишибизде Кудай буйрса. Саламат туруңуздар, аман туруңуздар. Кудай буйрса. Фатима Мамасидикованын уул кыздарына деп салынып жаткан ак көргө Чүй облусунун Токмок шаарында жайгашкан. Азыркы учурда куруу иштери кандай жүрүп жатканын биздин чыгармачылык топ жерине барып таанышып келди. Biz Kayrımdуу коомдук фонду азыр Токмок шаарындабыз. Biz ушу Токмок шаарына жаздын алды менен келип тартып, мына фундаменти куюлуп калган эле, ушул ашар жол менен. Азыр мына сиздер көрүп аткандай, Кудайым буйрса, стенасында туруп, бүтүп алдында турат. Дагы бир аз аракет кылсак, бул үй дагы бүтүп калат буйрса. Бул үй ошол Фатима эжебизге
убада кылып койгон боюбузча ошо Фатима эжебизге салынып атат. Фатима эженин көзү өтүп кеткен бул дүйнөдөн. Бирок Фатима эженин көзү өткөн болсо дагы биз убада кылганбыз. Фатима эже ошол бир үйлүү болсом экен деп армандап, ушу кызым балам көчөдө калбаса экен деген сөздөрдү айтып кетти эле. Биз ошонун убадасын орундатыш үчүн ушул үйдү аракет кылып тургузуп атабыз буюрса. Бул үй дагы ошо сиздердин кошкон салымыңыздар менен албетте. Анан эң негизгиси бул кирпичтер ошо Баткен областунун Ак Турпак айыл өкмөтүнүн Өрүкзар айылы. Ошол Өрүкзар айылынын айыл өкмөтү экен. Алчын байке деген байкебиз бар экен. Аллах разы болсун. Мына ушул кыргызга керегим тийсин деген, кыргыз үчүн кызмат кылам деген байкелерибиз да жок эмес албетте. Ошондой жакшы адамдардын себебинен жакшы иштер да болуп атат. Мына дүйнөнүн туруктуулугу дагы жакшы адамдардын себебинен. Мына ошол Алчын байке мына кирпичини алып берип, ушу мына кирпич бүтүп калды буюрса. Жетерлик кирпич алып бериптир. Эми бунун үстү жабылыш керек. Үстүн жапканга дагы башка үй ичине кете турган каражаттар жетишсиз болуп атат. Ошого дагы бир аракет кылсак буюрса, бул үй да бүтүп калат. Бүтүп калабы? Шагыл да, дагы бир камаз шагыл. Шагыл жетип калат кызым. Жетип калабы? Шагыл бар экен. Шагыл бар экен. Азыр ушу Токмоктогу жүрүп аткан курулушубуз ашар жол менен албетте биз буга уста жалдаган жокпуз. Бирөөгө мына курулуш үчүн төлөгөн жокпуз. Бул албетте бекер. Ушу бекер курулуп аткан, бекер куруп берип аткан мына усталарга дагы терең ыраазычылык. Мына ар бир ушу Кыргызстанда жашаган ар бир кыргыз мекендеп, кыргыз деп соккон жүрүп, ушул бирөөгө бир кызматын тийип калса экен, жардамы тийип калса экен деген ушул усталарга Аллах разы болсун. Мына ушул усталар азыр негизи күздүн убагы, жыйын-терин сезон убагы, ушулар бир аз да болсо биз сооп алып калайлы деп, Аллахтын ыраазычылыгын таап калайлы деп келип бекер иштеп, ушул үйдү бекер бүтүрүп атышат. Аллах разы болсун. Эми ар бир ушинтип колдон келген кызматты көрсөтө берсек, көптөгөн жакшы жумуштар бүтүрүп өткөнбүз да. Мына бул туруп аткан стеналар бүттүгү бекер туруп атат буюрса. Мына улук бул Фатима эжебиз, Раматтылык Фатима эжебиздин баласы ушул жигит мына. Мунун эжеси бар, дагы ал бүгүн жок экен. Улук мына үй бүтүп атат буюрса. Жакын арада үйлүү болосуң буюрса сен дагы. Өзүң үйүң болот. Ушул үйдүн бүтүп атканга сүйүнүш кандай? Жакшы сүйүнүп атасыңбы? Эми сен айтчы, ушуга кимдер салым кылды? Мына кирпичти ким берди? Өкмөттө, өкмөт. Ким деген ал өкмөт? Алтынбай байке. Мына Алтынбай байке көрдүңбү, сен ушу үйлүү болуп калсын деп Алтынбай байке да канча аракет кылып, ушул кирпичтерди берип атат. Баткенде турса дагы азыр Токмокко үй салып атыш бул оңойго турбайт негизинде. Эми Алтынбай байке ушул силердин үйлүү болуп калышыңарга бир себепчи болуп калайын деп ушундай аракет кылып, бизге да негизи айтты эле. Мен сөзсүз салым кошом деп. Мына салым кошту, сөзүндө турду. Азыр бул сиздер көрүп турган ак өргөнү акысыз ашар жолу менен кайдыгер карабаган мекендештердин жардамында иш алдыга жүрүүдө. Калкыбыздын арасында мындай кайдыгер карабаган, акча эмес сооп табайын деген мекендештер бар кезде коомубуздун аярлуу катмары көмүскөдө калбайт деп ишенсек болот. Андыктан кайрымдуу бир туугандарыбызды кайрымдуулукка чакырабыз.